Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ротацияланып келген судьялардын жашоо шарты, алар тарабынан каралып жаткан иштердин сапатын текшерүү максатында Чүй облусуна болгон иш сапарын баштады. Иш сапардын алкагында Кемин жана Чүй райондук сотторунда, Токмок шаардык соту, Ысык Ата жана Аламүдүн райондук сотторунда болду. Аталган сотторго республиканын аймактарынан судьялар ротацияланып келишкен. Төрага ар бир сотто болуп, судьялар менен аппарат кызматкерлеринин, ошондой эле сот приставтары отуруп иштеген бөлмөлөрдү карап чыкты. Ошон менен бирге жогорку соттун төрагасы жергиликтүү соттордун эмгек жамааттары менен жолугушууда мындан ары талап өзгөчө болорун, тагыраак айтканда ар бир каралган иштин сапатына жараша судьялардын ишине баа берилерин, бүтүндөй сот тутумунун алдында сотторго болгон коомчулуктун ишеничин калыбына келтирүү багытында күч аракеттер жумшаларын баса белгиледи. Өз кезегинде ротацияланып келген судьялар турак жайларга болгон ижара баалардын жогору болуп жаткандыгын айтышты. Ошондой эле кадрлардын жана иш бөлмөлөрдүн жетишсиздиги, аппарат кызматкерлеринин айлыктары боюнча бир катар маселелер көтөрүлдү. Замирбек Базарбеков ушул жылдын август айынан тартып жергиликтүү соттордогу аппарат кызматкерлеринин айлыктарын көтөрүү күтүлүп жаткандыгын билдирди. Бүгүнкү күндө биз ушу Чүй облусунан баштадык. Чүй облусунун район шаарлардын баарын кыдырып келатабыз. 1-2 күн болобузго деген ойдо болуп атабыз. Көйгөйлөрдүн көбү эле баягы ротациядан кийин ушул эмгек маянасынан соттордун жайгашкан турак жайлары боюнча болуп жатат. Бул көйгөйлөр бардык региондо, бүт республика боюнча бар. Ошол көчүп келген жерлерде жанагы жеке менчик үйлөрдө жашагандыктан алардын акы төлөөсү, аренда акылары жогорулап кеткен экен. Бирок Чүй облусунда азырынча 7 миң, 10 миң деп атат. 15 миң ушундай болуп калат экен. Ошол көйгөйлөр болуп атыптыр. Ошолордун эмгек акыларынан төлөп атышат да өздөрүнүн чөнтөктөрүнөнчү. Бирок мамлекет тарабынан бул кайтарылып берилген жатат. Ал эми турак жайлар боюнча болсо биздин президентибиз ачык эле айтып кетти эле, Түп районунда салынып жатат кызматтуу үйлөр. Бул бардык жерлерде дагы ушинтип салынган жатат. 5 бөлмөлүү үй. Ар бир сотторго бардыгына болбосо дагы ар бир райондо 3-төн, 4-төн ушундай салып берилген жатат. Мен аларды баягы мыйзамда көрсөтүлгөн талап принциптер боюнча айтып талап кылып келе жатам. Так айтканда, ошол иштерди өз убагында мөөнөтүндө карап, жалтаңдабай, коркпой, үркпөй, мөөнөтүндө карап, ошол эле укук коргоо кызматкерлеринин органдарынын, же болбосо көзөмөлдүк кылган прокуратура органдарынын, же болбосо ошол эле жергиликтүү бийликтер тарабынан кетирилип аткан мыйзам бузуучулуктарды ачык айтып, кемчиликтерин көрсөтүп, агаларга юридикалык жактан баа берип, чечим, өкүм кабыл алгыла деп санайм. Бул талап мыйзамдын талабы. Бул талапты биздин мамлекет башчыбыз Жапаров Садыр Нуркожоевич да айтып келет. Мындан ары жалтаңдабай, коркпой, үркпөй, эгерде күнөөсү болсо, ошо күнөөсүнө жараша кылмыш жоопкерчиликке тартылышсын, жоопкерчиликтерин тартышсын. Эгерде күнөөсү жок болсо, анда алар акталышсын, иштери кыскартылсын деп атат. Биз ошон үчүн иштеп келатабыз.